Дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгына карата республикалык гана эмес, эл аралык иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Мекенибизде болсо Маданият жана маалымат министрлигинин демилгеси. Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен быйылкы жыл Айтматовдун жылы деп жарыяланганы баарыбызга белгилүү. Мындай чечимди баары колдоп, жыл бою жолугушуулар, симпозиум, кече салтанаттар өткөрүлүп, негизги маараке күз айларына пландаштырылган. Бирок залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун өз каалоосу менен туулган күнүнө тактап айтсак, 2008 жылдын 12 декабрына белгиленди. Учурда бул иш-чараны аткаруу үчүн атайын комиссия түзүлүп ишке киришип жаткан чагы. Бул маараке өзгөчө өткөрүлүп, улуттук маданиятыбызды, адабиятыбызды дүйнө жүзүнө чагылдырууга даярдануубуз керектигин, ошондой эле Европа, КМШ өлкөлөрүнөн келе турган көптөгөн спектакль коюлушу, дүйнөлүк деңгээлдеги белгилүү жазуучулардын келип катышуусу күтүлүп жатат. Ал күнгө чейин 7 айдан ашык убакыт болгону менен ооздугу жок мезгил деген эми алдан ийден куру калганда учуп баратат. Элибиздин сыймыгы болгон Чыңгыз атабыздын бүгүнкү ар бир күнү замандаштары менен жолугушуу, баарлашуу, эстеликке сүрөткө түшүү, кыскасы залкар жазуучубуздун жашоодо 80-жазы дагы бир чоң жоопкерчиликтүү жылдардан болуп турат. Бул жылды Айтматовдун жылы деп жарыялаган күндөн эле эки элдин достугун чыңдаган Кыргыз-Түрк Манас университетинин жамааты, студенттери жетекчилиги баш болуп, түрдүү сынактарды уюштуруп, алгачкылардан болуп Чыңгыз Айтматовдун жумалыгын өткөрүштү. Soğuşta eldi көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмесмин. Эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке мугалимдикке даярдап жүргөн. Заманыбыз ушул экен. Балдарга тамга таанытып окутуунун ордуна куралга арнап жоокер болду. Бул менин айыбым эмес. Мына азыр мектепте окуучу жаштарга мен ең биринчи жана ең акыркы берип кетер сабагым ушул. Үйрөтүп кеткен билимимди ушул. Буга мен турмуштан алып чыккан бардык билимди, бүт дилимди жумшайт. Бир сааттан кийин мен экенин тапшырган ишке барып кайра кайтпайм. Душмандын талбын жерине барып тийип, өзүм тапшырып болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн дүйнөнүн баардык жакшы. Мени жоктоп апа, артымда туя калган жок дебе. Мындан ары дүйнөдө согуш болбосо, жаңыдан төрөлгөн баланын алаганы ошол мен. Бой жеткен кыздардын жодураган көздөрү ошол мен. Бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен. Талаада өнүп чыккан эгин ошол мен. Мугалимдин балдарга биринчи өткөн А таңбасы ошол мен. Ошонун баары мен. Ошонун баары мен. Мен деп билип жүрмүн апа. Ыйлаба апа. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош. Түбөлүккө кайрылбаш. Кош караңгынын айдан айналачу. Мугалим болом.
3 номинацияда мындай конкурс жарыяланган алдын ала. Анда биз ошол көркөм окуу багытындагы номинация боюнча жеңүүчү болуп, мен Майсал Саманчынын жолу чыгармасындагы Майсалбектин ролун аткарып, ошол энесине жазган катын монолог катары окудум. Анан Чыңгыз Айтматовдун өз колунан Тоолор кулаганда деген китебин алдым. Анан ак тилек ушул жанагы мүмкүнчүлүктөрдү абдан толугу менен пайдаланып, азыр бизде мүмкүнчүлүктөр абдан сапаты кеңинен, так, өзүбүз мамлекет болдук, өзүбүз өлкө болдук, тилибизди өндүрүп атабыз, адабият маданиятыбызды өндүрүп атабыз. Эми жаштарыбыз ушу азыркы замандын глобализациянын доорунда ошончолук билим алып, ошончолук туш турсага дүйнөнү өздөштүрүп, өз элине кызмат кылсын.